Ош сулусу наамын жеңген 14 жаштагы Баяна Сактанова эми Кыргызстан сулусу наамы үчүн күч сынашат. Ош шаарынын 14 жаштагы тургуну Баяна Сактанова Мисс Ош 2018 сулуулар сынагында жеңүүчү деп табылды. Аймактык кабарчы аны менен таанышты. Өзүнүн айтымында учурда мектепте 9-класста окуйт. Бул сынак мен үчүн экинчи сынак болду. Буга чейин мектептеги сынакка катышкам. Мисс Ош 2018 сынагына катышууну досторум, жакындарым сунуш кылып, баары мага колдоо көрсөтүштү. Ата-энеме, досторума рахмат айтам. Сынакта жагымдуу гана таасирлер болду. Мага абдан жакты. Сынакка даярды көрүүдө абдан ынтымакта болдук. Кыздардын бири бийди туура эмес бийлеп алса урушпай үйрөтүп жаттык. Сынакта эң кыйыны дефиле болду. Биз баарыбыз жуп болуп чыктык. Синхрондуу түрдө басуу абдан кыйын. Быйыл Мисс Кыргызстан 2018 сынагына катышкым келип жатат, деди ал. Сулуу кыз буга катар эле келечекте котормочу болгусу келе тургандыгын кошумчалады. Ашпозчулук, сүрөт тартуу, китеп окуу менен алектенем. Мектепте бардык иш-чараларга активдүү катышам. Мектепти аяктаган соң котормочулук боюнча билим алам, деди ал. Баяна үй бүлөдө 4 бир тууган. Маалымат булагы Турмуш KG сайты.